Саламатсыздарбы. Менин аты жөнүм Евгения Булгакова. Мен Булгаковс компаниясын түзгөм. Биз жергиликтүү жана коңшу өлкөлөрдөгү компаниялар үчүн бренд продукциялар менен алектенебиз. Бүгүн мен бизнес ачып жана алып баруу учурунда кетирген каталарым жөнүндө айтып бергим келет. Кандай гана тапшырык болбосун, ала берүү ката. Башында бизнести тигүү өндүрүшүн жаңы баштаган кезде, тактап айтканда 8 жыл мурун, мен болжолдуу түрдө менин кардарларым ким болорун жана дал эмнеге басым жасаарымды жакшы элестеткем. Мен компаниянын маркетинг боюнча маселелерин чече турган тапшырыктарга гана маани берип, басым жасагым келген. Бирок албетте, бизнестин жүрүшүндө кырдаалга жараша пландарың өзгөрөт. Аренда төлөш керек болот, тигүүчүлөргө айлык бериш керек болот, анан албетте кандай гана тапшырык болбосун алууга даяр болосуң. Бирок бул ката сенин репутацияңды тебелеп, бизнесиңди түп тамыры менен жок кылышы толук мүмкүн. Ири тапшырыктар. Кандай гана ири тапшырык болбосун, ала калуу туура эмес. Бардыгы эле ири заказ ала калып, тезирээк аткара салып, ири суммадагы, башкача айтканда чоң суммадагы акчага ээ болууну каалайт. Бирок ири тапшырыктар сен 1 же 2 ай бир эле иш менен алек боло тургандыгыңды билдирет. Ошол иштин айынан башка туруктуу же жаңы кызыктуу жана сени жарнамалай турган кардарлардын заказынан баш тартууга туура келип калат. Башкача айтканда, кандайдыр бир иш-чарада силер тигип бере турган сонун футболкалар же болбосо сумкалар аркылуу силердин компания элге таанылбай калат. Андан сырткары, текмечилер бир өңчөй эле нерсени тиге бергенден тажап мотивациясын жоготушат. Сатуучуларыңыздын дандын өчөт, себеби алар бардык тапшырык берүүчүлөргө тилекке каршы биз сиздин заказды азыр ала албайбыз деп айтууга мажбур болушат. Ошол себептен кандай гана ири заказ болбосун, ала берүү чоң жаңылыштык. Балким кардарларга көбүрөөк убакыт талап кылынаарын айтып, ошол учурда башка да заказдарды кыла койгонго мүмкүн болгудай кылып, же кымбатыраак тигип берүү туура. Башкача айтканда, ири тапшырык дайыма эле бизнести өнүктүрүп, чоң киреше алып келбейт. Эксклюзивдүү заказдар. Өз жеке тажрыйбаман улам түшүнүп калдым. Эксклюзивдүү заказдарды да дайыма эле ала берүүгө болбойт экен. Кээде белгилүү дизайнер же ири компания келет, анан сен ойлойсуң, бул тапшырыкты албасам болбойт. Бирок бул өтө эле кичинекей жана чейке терди талап кылган, андан сырткары креативдүү жумушчуларыңдын болгон күчүн, анын ичинде конструкторлор, технологдордун күчүн алган иш болуп калышы мүмкүн. Адамдын же компаниянын атактуулугуна жетеленесиң. Кээде мындай адамдарга макулдооңду бербей эле, бул заказды кыла ала турган башка чыгармачыл студиялар менен байланыштырып койгонуң туурараак. Анткени буга убакыт коротосуң, башка кардарлардан баш тартасың, сенин негизги жумушчуларыңдын колу бош эмес болот, ал эми өндүрүшүңдө иш токтоп калат. Ошондуктан мен чыгуу жолду тапканды үйрөндүм. Башка бирөөнү сунуш кыла калуу жакшыраак. Тоже находить выходы из этого, я лучше посоветую кому-то другому. Шашылыш заказдар. Кийинки ката шашылыш заказдарга бел байлоо. Кээде кардар келет да мындай дейт: "Мына акча алыңыз, бирок бул заказ өтө шашылыш." Бул учурда жетишпей калуу тобокелдиги бар. Мындай жагдайдан баш тартып, бул тапшырыкты башка жакка алып барсаңыз болот дегениңиз жакшы. Анткени шашып жатып башка шашпаган жакшы кардарлар четке жылып калат. Ошондуктан керемет болуп жетишип каларбыз деп куру үмүттөнө берүү кажет эмес. Мисалы, кайсы бир компания үчүн толтура сумка же рюкзак тигиш керек. Алар мындай деп калышат: балким бизге бир атылуу калем сапкада жазуу түшүрүп бересиңер. Анан сен ойлоносуң, 1000 даана калем сап бар да, тез эле баса калабыз. Бизде керектүү аспаптар бар. Бирок биз чөпөрөк тууралуу баарын билебиз. Ал толуктуу шоу кирип кетпейби дегендей. Ал эми калем сап тууралуу маалыматыбыз жок. Бир учурда бир нече ишти моюнга жүктөп алып,
алып, бул сонун заказ деп ойлогонубуз менен ката кетирип, жыйынтыгында сапатсыз чыгып калышы толук мүмкүн. Анткени мындай тапшырыктын эмне жибин билбейсиң. Ошол себептен кардарларга жана тапшырыктарга жок деп айтканды үйрөнүү зарыл. Ал канчалык чоң жана пайдалуу сезилбесин, жок дейбиз. Өз уюңардын сапаттуулук, креативдүүлүк, маркетингдик маселелерди чече билүү аталган баалуулуктарыңыздарды эч нерсеге алмаштырбагыла. Ошондуктан жок деп айтканды билүү менен бирге эле жоктун үстүнөн да иштөө керек.